Мергенчиге алданган жаныбарлар. Чоң токойдо тынч жашоо өкүм сүрүп жаткан кез. Ал токойдун падышасы акылдуу аю болчу. Күндөрдүн бир күнүндө ал токойго чоң мылтыгын колго алып, мергенчи кирип келип, жаныбарларга мындай деди. Эй жаныбарлар, уккула мени. Силерди алдыда чоң коркунуч күтүп жатат. Бул токойду түп тамырыңар менен жок кылуу үчүн күчтүү жоо келе жатат. Деген кезде жаныбарлар бир заматта чуу түшүштү. Алардын өңүн көрүп, мергенчи ичинен кыткылыктап күлүп, ал жоодон сактануу үчүн силердин бир гана жолуңар бар. Мени бул токойго падыша кылып шайласаңар, мен бул чоң мылтыгым менен силерди ал жоодон коргой аламын. Деген кезде баары кубанып кетти. Аңгыча ортого акылдуу аю чыгып, силер кантип эле мунун сөзүнө ишенип жатасыңар? Муну карагыла, кийгени биздин терибиз, колунда мылтык, биздин эң чоң душманыбыз ушунун өзү эмеспи? Деп чинденди. Мерген кааткырып күлүп, эй аю, сен айтчы деги, буларды коргоор эмнең бар? Менин болсо мылтыгым, ал менен баарын коргой алам. А сен бул түрүң менен силерге зыян берчү бирөө келсе, өзүң биринчи качаарың анык, деп шылдыңдады. Токойдогу жаныбарлардын баары мергенчинин бул сөзүнө ишенишип, токойго падыша кылып шайлашты. Мергенчинин арам оюн акылдуу аюудан башка эч бир жаныбар байкаган жок. Ага каршы чыккан аюуну Коо түлкү соттор темир торго камашты. Күн өтүп жатты. Токойдогу жаныбарлар азайгандан азайып, токой кичирейип бара жатканын өздөрү да байкашкан жок. А мергенчи болсо токойдогу жаныбарларды четтен кырып, атүгүл токойдогу бак тарактарды да кыйып үлгүрдү. Жаныбарлардын жашоосу күндөн күнгө оорлошуп, азык түлүктөрү азайып, канчасы ачкадан өлдү. Дале болсо темир тордун артындагы акылдуу аю көзүн жашка толтуруп, чындыкты чыркырап айтуудан чарчабады. Мергенчи өз бийлигин жүргүзө берди. Ошентип жаныбарлардын көптөгөн түрү жоголуп, токойдогу бак-тарактар түп тамыры менен жок болуп бара жатканын, жана анын баарын токойго падыша болуп шайланган мергенчи кылып жаткандыгы баарына маалым болду. Алар адилеттүү падыша болгон аюуну бийликтен түшүрүп, эң чоң душманына бийликти тапшырышканын өтө кеч түшүнүштү. Өз душманына даяр олжо болуп берген жаныбарлар мергенчини шайлап жатып, келечекте аларды эмне күтүп тураарын ойлошкон да эмес. Алар акылсыз кылганын түшүнгөн кезде токойдун келечеги үчүн күрөшүүгө кеч калышкан эле.